Саламатсыздарбы, биздин ЧАЛКАН МЕДИА каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Мурдагы президент Атамбаевдин кылмыш иши боюнча тергөөчүлөр менен жактоочулар бирин-бири айыптап чыгышты. Ички иштер министрлиги Кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча тергөөнүн иликтенип бүткөн материалдары менен таанышууну мурдагы президент Атамбаевдин адвокаттары создуктуруп жатат деп айыптоодо. Буга чейин мурдагы президенттин адвокаттары 28 томдон турган иштин материалдары менен таанышууга убакыт аз берилип жатканын айтып чыгышкан. Милициянын жактоочуларга жообу. Министрлик тараткан маалыматка ылайык, Ички иштер министрликтин тергөө кызматы мурдагы президент Атамбаевге байланыштуу Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан бошотулушу боюнча кылмыш ишинин сотко чейинки тергөөсү аяктаганы тууралуу адвокаттар Сергей Слесарев менен Замир Жоошевке 30 августта эле маалымдаган. Бирок эгемендик майрамы жана дем алыштан кийинки 2-3 сентябрь күндөрү дагы адвокаттар тергөөнүн материалдары менен таанышуу үчүн келген эмес. Ички иштер министрликтин кабарлашынча 4 сентябрда шектүү Алмазбек Атамбаев менен анын жактоочулары тергөөнүн аяктагындыгы тууралуу жарыяланган токтомго кол коюудан баш тартышкан. 5 сентябрь күнү адвокат Замир Жоошев иштин материалдары менен 2 саатта, Сергей Слесарев 1 саат ичинде таанышып бүткөн. Ушул эле күнү тергөөчү жазык процессуалдык кодексинин 244 беренесинин 4 бөлүмүнө эгерде шектүү же жактоочу иштин материалдары менен таанышууну атайлап создуктурса, тергөөчү иштин материалдары менен таанышуу үчүн жетиштүү болгон конкреттүү аныкталган мөөнөттү өзүнүн токтому менен белгилөөгө укуктууга таянып, 6 сентябрдан 11 сентябрга чейин иштин материалдары менен таанышууга жетиштүү убакыт белгилеп берген, деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Башкача айтканда, жактоочулар эми 11 сентябрга чейин мөөнөттө 28 томдон турган материалдарды окуп изилдеп чыгышы керек. Адвокаттардын айыптоосу. Адвокат Замир Жоошев ар бири 300гө жакын барактан турган 28 томдук материалдарды 5 жумушчу күндүн ичинде окуп чыгып, сотто кардарын коргоо үчүн жетиштүү маалымат алууга мүмкүн эместигин айтууда. Жоошев адвокаттар 4 сентябрда тергөөнүн бүткөнү тууралуу токтомго жана кылмыш ишине байланыштуу эксперттердин корутундусуна кол коюп 5 сентябрдан тарта гана иш менен тааныша баштаганын билдирди. Ал жактоочулар тергөө мыйзамдарына ылайык иш алып барып жатканын айтып, милициянын шашып жатканына түшүнбөй калганын айтты. Бизге 4 сентябрь күнү тергөөнүн аяктаганы жөнүндө жарыялашты. Биз ошол тууралуу бизге маалымдалган деген токтомго кол коюп бердик. Алмазбек Атамбаев документтерге башынан эле кол койбойт, суроолорго дагы жооп бербейт. Бул анын позициясы. 5 сентябрдан тарта бизди иш менен тааныштырып, эртеси эле график коюп коюшту. Албетте бул убакыт жетишсиз. Иш менен таанышууга деп 7-8 сентябрь дем алыш күндөрдү да кошуп коюшкан. 28 томду биз жөн эле окуп койбойбуз. Бул роман же көркөм чыгарма эмес. Биз ар бир томду окуп, ичинде эмне жазылган, кимдер кандай көрсөтмө берген, кандай документтер бар экенин түшүнүп алышыбыз керек. Жазык процессуалдык кодексинин 244 беренесинин 4 бөлүгүндө иштин материалы менен таанышууга убакыт чектелбеши керектиги жазылган. Эгер алар атайлап создуктуруп жатса, анда конкреттүү график түзсө болот. Деп белгилейт Замир Жоошев. Жоошевдин өтүнүчү менен тергөөнүн мөөнөтү 26 октябрга чейин узартылганын, адвокаттар ишти атайын создуктурбаганын айтып, мындай учурда материалдары менен таанышууга убакыт белгиленбеши керек экенин кошумчалады. 5 сентябрда Ички иштер министрлиги Кримтөбөл Азиз Батукаевди камактан мыйзамсыз бошотууга байланышкан сотко чейинки өндүрүш иши аяктаганын жарыялаган. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди айыптуу кылган кылмыш иштеринин негизлеринен бири. Тергөө калыстыгынан күмөн санагандар. Атамбаевдин тарапташтары Батукаев боюнча кылмыш иши тез убакытта тергелип бүттү деп эсептейт жана анын акыйкат иликтенгенинен күмөн санап жатышат. Атамбаевди колдогон, ага каршы болгон парламенттин айрым депутаттары, саясий айдындагы таасирдүү саясатчылар мурдагы президентке козголгон кылмыш иштери кылдаат иликтенип, күнөөсүн далилдөө жагы кынтыксыз фактылар менен аныкталышы керектигин айтып келишет. Алардын бири саясий каршылашы Өмүрбек Текебаев, Атамбаевдин кылмыш иштерин чампалай салбай олуттуу маани берип иликтөө керектигин, эгер тергөөдө алешемдик кетсе, анын саясий куугунтуктун курмандыгына айланып кетиши мүмкүндүгүн кыйыткан.
Саясат аралашкан иш. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев кылмыш ишин иликтөө акыйкат жүрүшү үчүн тергөөнүн мөөнөтүнө карап баа бериш керектигин айтууда. Айрым учурда майда эле иштер жылдап созулса, кээде том болуп чогулган, чуулгандуу иштер тез эле далил, фактылары аныкталып, тергөө аяктап калышы мүмкүн. Ибраев иштин материалдары менен таанышуудагы убакыттан чыккан талашта Саясат менен байланыштырды. Батукаевдин ишине байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге кылмыш кошо аралашуу жана коррупция беренелери боюнча айып тагылган. Ал учурда УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Андан тышкары мурдагы башкы прокурор Аида Саляновага, мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаевага, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атахановго, ошол учурдагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы депутат Зарылбек Рысалиевге, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин экс-төрагасы Бусурманкул Табалдиевге жана бир катар дарыгерлерге да айып коюлган. Крим төбөлү Азиз Батукаев 2013 жылы айыккы силдетке чалдыкты деген негизинде мөөнөтүнүн мурда түрмөдөн бошотулуп, Орусияга чыгып кеткенине байланыштуу кылмыш иши быйыл кайра иликтене баштаган. Раиса Атамбаевага түшкөн көлөкө. Кийинки убакытта кыргыз медиасында кытайлык инвестордун бизнесин рейдерлик менен тартып алуу деп аталган иште мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаеванын түз тиешеси болгону айтылган макалалар чыга баштады. Буга чейин кытайлык ишкерлер кысымга кабылган массалык маалымат каражаттарында бир нече жолу жазылып, бирок Атамбаевдин жакындары ага кандайча аралашканын чоо жайы ачык айтылбай келген. Жакында ушул жагдайлар боюнча кылмыш иши козголгон Раиса Атамбаевага айтылган дооматтарды Атамбаевдин тарапташтары четке кагып келет. Дело гезитинин 14 августта чыккан санында Раиса Атамбаева кытайлык инвестордун бизнесин тартып алууга түздөн-түз аралашкан деген маанидеги макала жарыяланды. Анда Атамбаевдин жакындарынын таасири менен кыргыз ишкерлери кытайлык инвесторду кантип сызга отургузганы кенен баяндалат. Азаттык радиосу Кытай ишкерлери Гао Жинвей жана Чен Мао Чун 2012 жылы ири ишкердик долбоорлорду ишке ашыруун үчүн Кыргызстанга келип, бийликтеги таасирдүү топтордун кысымына кабылганы бир нече жолу жазган. Бирок ал кезде ал таасирдүү деген ал топтогу кишилердин ысымы ачыкка чыккан эмес. Өлкөдө президент алмашкан 2017-2018 жылдары кийинки кытайлык ишкерлердин бизнесин мурдагы парламент депутаты Рустам Маманов менен ишкер Рустам Воинов талашканды. Аларга Свердлов райондук сотунун судьясы Эльвира Жаркеева жана президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манасбек Арабаев кызмат абалынан пайдаланып жардам бергени ачык айтыла баштады. Жакында эле мамлекетке караштуу коомдук биринчи каналдын иликтөөсүндө президенттик аппаратынын мурдагы кызматкери, азыр үй камагында жүргөн Манасбек Арабаев бул иштерде мени Раиса Атамбаева сотторго көрсөтмө берүүгө мажбурлаган деп айтып чыккан. Эми Дело гезитиндеги макалага айтып келсек, макаладагы маалыматка караганда 2015 жылы Синьхуа корпорациясынын жетекчилери Чен Мао Чун жана Гао Жинвей ошол кездеги канайым Раиса Атамбаева менен аларча резиденциясында жолугат. Гезит аларды Атамбаеванын жакын тааныштары 1990 жылдары Кыргызстанга келип, 2015 жылы кыргыз жарандыгын алган ишкер Байси жана анын аялы Фатима Хихиза тааныштырган деп жазат. Басылманын маалыматына караганда кытайлык ишкерлер 2014 жылы Баткендеги кен иштетүүгө аралашып, ал жактан да кысымга кабылат. Иши илгерилеп, иши шырк этишин көздөгөн чет элдик инвесторлор жогорку бийлик өкүлдөрүнүн колдоо, башкача айтканда калканы чиздөөгө аргасыз болушат. Гезит мамлекеттик резиденциядагы жолугушуу Раиса Атамбаеванын кытайлык ишкерлерди калкалоого алганынын белгиси болгон деп жатат. Ал эми ортомчулук милдетти аткарган Байси жана анын аялы Фатима Хихиза Кытай ишкерлеринен $950 000 акча жана батир алганы айтылат. Ошондой эле Синьхуа корпорациясынын жетекчилери Раиса Атамбаевага кытайлык компания куруп жаткан Diamond City турак жай комплексинен 2 батирди белекке беришкени жазылган. Бирок кийинки мурдагы канайым кытайлык инвестордун Diamond City турак жай комплексин талашкан кыргыз ишкерлерин колдоп, чет элдик бизнесмендер куугунтукка кабылганын жазган гезит. Эмнеге өзү калкалган кытайлык ишкерлерге кийин Атамбаева каршы чыккан деген суроого таасирдүү топтун материалдык сыйлыгы кызыктырган деген жоопту келтирген. Дело гезитинин бул материалында УКМКнын коррупция каршы күрөш кызматында иштеген Алмаз Маткасымовдун, ишкер Бектурсун Айталиевдин жана Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбиталиевдин, азыр камакта отурган атка минер Икрамжан Илмияновдун, Раиса Атамбаеванын мурдагы никесинен туулган баласы Раис Бектемировдун аты аталат.
Азаттык жогорудагы аты аталган адамдардын пикирин сураш үчүн өздөрү же жакындары менен байланышуу аракетинен майнап чыккан жок. Алардын пикирин угууга жана орун берүүгө даярбыз. Жакында камалып тергөө менен кызматташууга макул болуп, үй камагына чыккан президенттик аппараттын мурдагы кызматкери Манасбек Арапбаевдин жактоочусу Алия Турумбекова кылмыш ишиндеги материалда кытайлык ишкерлер бул ишке мурдагы канайым Раиса Атамбаеванын мурунку күйөөсүнүн баласы Раис Бектемировду аралашкан деп аны күнөөлөп жатышканын 24 KG агенттигине билдирген.